пайгамбарыбыз Абу Бакыр экөө качып баягы алардын зыянынан коркупчу. Бул жерде чоң хикматтар бар. Ба мен качып десем адамдар пайгамбарды качып даражасын түшүрүп атасың деши мүмкүн. Мен баягы хикмат тарабын айтып атам да. Бизге ал жерде чоң сабактар бар. Анан үңкүргө барып жашынып экөө. Анан бир канча күндөн кийин Мадинага барып атат да. Мадинага барганда Мадинада эң узун согуш болгон. Адамзаттын тарыхында 1000 жыл согуш болгон эмес. Бир империянын ортосунда. Бирок ошол жактагы уруулар 1000 жыл согушканда пайгамбарыбыз барган кезде согуштан өлө берип жаш балдар калган да. Дайыма ушундай сөз бар да, кыйынчылык бул жакшы адамдарды чыгарат да. Ошол согуш учурунда эркек өзүнүн эркектигин сезинген да. Мен эркекмин, мен баатырмын дегендер аман калган кез болгон да. Пайгамбарыбыз Мадинага барган кезде. Жаштары баягы кыйынчылыкты көрө берип, өтө баягы духу күчтүү, кыйынчылыктын баарын көтөрө алган жаш сахабалар болгон да. Анан ошол адамдар пайгамбарыбыздын динин жеткирип, бейишке кире турган 10 сахабаны ачык айтса, ошонун 8-7-өсү. Булар жаш пайгамбарлар, 30га чыкпаган сахабалар болгон.